оң рульдуу автоунаалар. Мисалы үчүн мен президенттин жарлыгына же болбосо биздин жарандарга каршы чыкпайм. Биздин депутаттар деле колдоду. Мына жакында легализация кылдык. Ушуларды дагы мына бизде жол жүрүү эреже. Вообще адам жалпы эреже менен жашайт. Анан айрыкча эреже деген угуп турсаңар, жалпы эреже менен жашайт. Жалпы эреже бизде сол жактуу, то есть правый полоса менен жүрө турган эми ал сол жактуу руль. Ушуну болбойт дегенде шаарга киргизбей койсо болот. Бул дагы ой. Мисалы үчүн аны мен ойлойм, мэрия өзүнүн токтому менен деле кылып койсо болот. Ал жеңил эле, мына жанымдагы азыр АТРдин алкагында көп айлөк өтүп өттүбү? Ошол жерден үлүш жерлери барбы, ФПС жерлери барбы, чоң стоянкаларды кылып, шаарга чейин кел машинең менен айдап жүрө бер. Шаарга сен коомдук транспорт мененби, же болбосо тууганыңды чакырасыңбы? Ушундай бир ой да, бул ойду бир жазып алсаңар, ушундай кылса болобу? Шаардын ичинде. Эми өзүңүз аракын Туура, татаал бул. Каршылык көп болот. Биз албетте ар бир кадам машинанын санын жана мондай ыңгайсыз болгон машиналардын санын азайтса жеңилирээк болмок. Бирок бул жерде мен ойлойм, бул адамдын укугун жана башка мыйзамдарга ылайык жалпы саясатта карабасак, мындай жеке мэриянын деңгээлинде жана Бишкек шаарынын алкагында кабыл алыш кыйын болот го деген ойдомун. Жок, жалпы эреже бар да, бизде ПДД бар. Эртең бул машиналар көбөйсө, анда биз Англиядай, же болбосо Гонконгдой оң тарапка өтүшүбүз керек бардыгы. Туурабы? Ошондой 50%-дан ашып кетсе, биз эрежени бузушубуз. Биз бардыгыбыз сол рулдуу эрежеге үйрөнгөнбүз. Шаарда бирден бир тыгындын кесепети дагы ушул. Буга да акча талап кылбайт. Аны бардыгы түшүнүк менен кабыл алыш керек. Бул жерден Айбек Жанышбек жоопкерчиликтен коркпош керек. Шаар сиздики, шаарга сизди коюшкан, дайындашкан, мына депутаттарыңыз бар, салып туруп, шаар деле коргоп койсо болот. Муну кечирип койгула. Жалпы республикада запрет жок. Айдай бергиле, каалаганча жүргүлө. Шаарга кирүү жок деген ой бул. Буну да карап көргүлө. Бул үчүнчү ой. Иштеп чыгып